Байыркы Кытай учурдагы цивилизациянын эң байыркысы. Ал башка өлкөлөрдөн алдыга осуп өнүккөн. Болжол менен 5500 жыл мурда байыркы кытайлыктар шаар курушкан. Ал мезгилде шаарлар Африкада, Америкада, Европада да курулган эмес. 3-кылымдын аягында борборлошкон Цин империясы түзүлүп, анын биринчи башкаруучусу император Чжэн болгон. Биздин заманга чейин 221-жылы Кытайдын аймагында жайгашкан. Башка атаандаш мамлекеттерди жеңип, ал Кытайдын тарыхындагы Цин императордук династиясынын негиздөөчүсү болуп калган. Кийин Цин империясынын ордуна Хан империясы түзүлгөн. Хан династиясы батыш менен соода жүргүзүүнү баштаган. Терракотта армиясы. Биринчи император Чжэн Шихуанди кооз күмбөз курууга буйрук берип, ал күмбөздү Терракотта армиясы атаган. Алардын саны 7000 болуп, карападан жасалган аскерлердин тулкусу адамга окшош жасалып, найза менен куралдандырылган. Ат арабалар чыныгыга окшоштурулуп жасалган. Конфуций же Кунцзы Кытайда биздин заманга чейин 551-жылы туулган. Байыркы Кытай ойчулу, улуу философ болгон. Ал конфуцийчиликти түзгөн. Тектүү ак сөөктөрдүн мүдөөсүн көздөгөн. Падышанын бийлигин асмандын буйругу менен берилген ыйыктык деп, ал эми адамдардын жогоркулар жана төмөнкүлөр болуп бөлүнүшү адилеттүүлүктүн бүт жалпы закон деп жарыялайт. Конфуцийчилик 2000 жылдан ашык Кытайдын мамлекеттик түзүлүшүнө зор таасирин тийгизип турган. Байыркы кытайлыктар улуу окумуштуулар жана ойлоп табуучулар болушкан. Хан династиясынын учурунда шкаласы жана жебеси бар биринчи магнит компасы ойлоп табылган. Адегенде аны храм туура жакты карап турганын текшерүү үчүн пайдаланышса, андан кийин гана деңизде сүзүүдө пайдалана башташкан. Кытайлыктар ошондой эле мыкты математиктер жана астрономдор болушкан. Алар координата торчосун пайдалануу менен карта түзүшкөн жана бир жылда 365 күн бар экенин эсептеп чыгышкан. 8-кылымда кытайлыктар кара дарыны ойлоп таап, аны 10-11 кылымдарда фейерверктер жана аскердик аракеттер үчүн практикада колдоно башташкан. Кагазды ким ойлоп тапкан? Кытайда көптөгөн пайдалуу буюмдар ойлонуп табылган. Чиновник Цай Лун болжол менен биздин замандын 105-жылы ыпыр-сыпырдын, кара куурайдын жана кара жыгаштын таарындысынан аралашмасынан коюу масса жасап, аны жука катмар кылып жайып кургаткан. Ошентип кагаз пайда болгон. Андан соң 800 жылдан кийин кытайлыктар алгачкы кагаз акчаларды басып чыгарышкан. Ин жана ян деген эмне? Кытайлыктар табияттагы бардык нерсе шайкештикте болот деп эсептешкен. Конфуций муну ин жана ян символдорунун жардамы менен сүрөттөгөн. Караңгы жаратылыш күчү ин жарык, ян менен чырмалышат. Караңгылыкта кичинекей ак чекит, актыкта кичинекей кара чекит болот. Жибекчилик. Жибек өтө бааланган. Кээде адамдар товарды акча эмес, жибектин кесиндиси менен төлөшкөн. Жибек кийимдерди дөөлөттүү, бай адамдар кийүүгө гана укуктуу болгон. Кытайлыктар жибек токуунун сырын жашырып келишкен. Чет өлкөлөргө жибекти соодалашкан. Улуу жибек жолу биздин заманга чейин 2-кылымда түптөлгөн. Батыштагы өлкөлөргө Кытай жибегин тоо, талаа жана чөл аркылуу төө кербени менен ташыган. Император жана анын үй бүлө мүчөлөрү гана ажыдаардын сүрөтү түшүрүлгөн сары жибек көйнөк кийүүгө укуктуу болгон. Деңиз толкундары тоо, булут жана ажыдаардын сүрөттөрү түшүрүлгөн жибекти кийген адам ааламды башкаруучу дегенди түшүндүргөн. Улуу Кытай дубалы дүйнөдөгү эң узун чеп. Байыркы Кытай курулушунун залкар эстелиги. Анын узундугу болжол менен 4000 км, бийиктиги 6,6 метрден 10 метрге чейин. Жазылыгы болжол менен 10 метр. Дубал Цин династиясынын учурунда Шихуанди тарабынан Кытай чегин Борбордук Азиядагы душмандардан коргоо үчүн курулган.